Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер окуучулар идиш аяктардын кыргызча аталышын үйрөнүшөт. Жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүшөт. Идиш аяктарды туура колдонууга тарбияланышат. Анда эмесе дептерибизди ачып, китебибизди ачып, бүгүнкү датаны жазабыз. 1 айынын 3-ү. Класс иши, идиш аяктар. Сүрөттөр боюнча идиш аяктардын аталышын үйрөнөбүз. Чыны, табак, ак чайнек, чайнек, самор, мискей, чай кашык, чоң кашык, аш айры, бычак, депкир, сузгу. Мынакей балдар, бул идиш аяктарды биз күнүмдүк жашообузда күнүгө колдонуучу идиш аяктар. Буларды силер кыргызча аталыштарын эсиңерден чыгарбай жаттап алгыла. Анда сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Берчи, дай, пожалуйста. Айтчы, скажи, пожалуйста. Жазчы, напиши, пожалуйста. Окучу, прочитай, пожалуйста. Бул сөз айкаштарындагы эсиңерге сактап калгыла. Жаңы сөздөргө сүйлөм түзүп дептериңерге жазгыла. Мисалы, мага кашык берчи. Самоорду карап келчи. Мына ушул сыяктуу кылып силер дагы калган жаңы сөздөргө сүйлөм түзүп жазасыңар дептериңерге. Анда текст кашык жөнүндө. Мурда дүйнө жүзүндөгү элдин баары тамакты кол менен жешкен. Ал эми суюк тамакты кол менен жеш кыйын болгон. Ошондуктан адамдар кашыкты ойлоп табышкан. Байыркы адамдар кашыкты жалбырактан, сөөктөн жасашкан балдар. Көрдүңөрбү балдар? Кашык жөнүндө кызыктуу маалымат экен. Илгери эмне кылышчу экен? Тамак ашты колу менен жешчү. Кийин адамдардын аң сезими өсүп, өнүгүп отуруп, эмне менен тамак жесек болот деп жатып, кашыкты ойлоп табышкан. Кашыкты алгач, эмнеден жасашыптыр балдар? Азаматсыңар, жалбырактан, сөөктөн жасашкан, Андан кийин өнүгүп өсүп отуруп, мына темирден кашык жасашты. Азыр алтын, күмүш, нержавейка кашыктар колдонулуп келет балдар. Анда балдар үй тапшырма. Подай, пожалуйста, пиалу, тарелку деген сүйлөмдү кыргызча которуп жазасыңар. Экинчи көнүгүүдөгү диалогду окуп, жаттайсыңар. Сабак бүттү балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.